Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 23-жылга коюлган тапшырмаларынын негизлерине токтолуп кетсек, бул аскер бөлүктөрүн күжүрмөн даярдыгын күчөтүү, биздин чек ара тилкебиздеги аскер күчтөрдү көбөйтүү, ошол максатында бизде 23-жылы жаңы аскер бөлүктөр ачылды. Көп жылдан бери оңдолуп жатпаган техникаларды оңдоо максатында бизде ремонттук базалар ачылды. Ошолордун иш-чаралар өткөзгөндөн кийин ушул жылдын ичинде 200дөн ашык автоунаалар, соот унааларды оңдоп, ошо аскер бөлүктөрүнүн баарын камсыздап чыктык. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бизде авиациябыз, учактарыбыз, тик учактарыбыз баары тең жаңыдан ремонттолуп, жаңы учактарды сатып алдык. Бүгүнкү күндө биздин абадан кол салуудан коргонуу күчтөр бир топ жаңы авиационный техника менен камсыздалынды. Андан тышкары бүгүнкү күндө Коргоо министрлиги ар кайсы тараптан өзүн толугу менен камсыздап жатат. Бул тамак аштар боюнча дагы военно-подсобный хозяйстволор иштеп, ошолор дагы аскер бөлүктөр өздөрүнүн эмелерин жеткирип атат. Жалпы саны 35 миллион сомго жакын азык-түлүктөр тапшырылды ошол 23-жылы. Андан тышкары Коргоо министрлигинин бүт аскер кызматкерлеринин баары тең кийим-кечек менен камсыздалат, өзүбүздүн күчүбүз менен. Андан тышкары чет өлкөлөр менен тиешелүү иш-чараларды өткөзүп, алар менен келишимдер түзүп, бүгүнкү күндө биздин Коргоо министрликте ошол иш-чаралардын баарын ишке ашырып, 24-жылга тапшырмалар алып кетсек, бул биздин ошол эң биринчиден мамлекетибиздин аскер коопсуздугун бекемдөө үчүн да бир топ иш-чараларыбыз